Туугандар, мен жакында эле ушул тема боюнча телевиденияга айтып бергем. Ошондо таң калышкан да. Бейтап диабет болуп ооруган бейтаптар жаңы бут кийим алаарда эмне кылыш керек? Дайыма кечки убакытта алыш керек. Анткени бут шишип калат. Ичине шишип калат кечиндечи. Анан жаңы бут кийим алганда биринчи экинчи күн, первый 2 дня, биринчи экинчи күн эң башында бут көнгөйүнчө 2 саат эле кияласыңар. 2 саат кийесиңер, чечесиңер. Анан кийин 2 саат эс аласыңар, кайра 2 саат кияласыңар. Ошону көрүш керекпиз да. Эмнеге мынтебиз? Анткени мына сиз эмне деп атасыз? Былтыр жаңы бут кийим кийип бир жака бара коем деп ушундай бир жара чыгып айыкпай турат, туурабы? Сүрүп алдым. Бут кийим сүрөт да, сезбей каласыңар, билбей каласыңар. Ошон үчүн бут кийим алганда максимум 2 саат кийип, кайра чечип караш керек бутту. Бут не болуп атат, ошол бут кийим мага туш келдиби же экөө атабы деп. Ошону айтып коеюн деп атам бул жерде.